Assalamu alaikum балдар. Тапшырмаларды улантабыз. Кыскача көбөйтүүнүн формулалары, эсептерди чыгарабыз азыр. Могу эсепти карайлы. Бул жерден могу кашаны ажыратышыбыз керек эң биринчи. Кашаны ажыратканда могу жерде минус белгиси бар. Ошого көңүл бурасыңар да. Ошо минус белги болгон үчүн муну кашаны ажыратканда дагы өзүнчө кашага жазабыз. Анан ичиндеги бардыгынын белгилерин алмаштырып жазышыбыз керек болот. Барабарды алып коеюн. Муну буга, анан буга көбөйтөбүз, анан муну буга, анан буга көбөйтөбүз, муну буга, анан буга көбөйтүп ажыратабыз. Ошондо x квадрат өзү бар болчу, бул тура берет. Минус кылып коем дагы, могу жерде кашаны ачып коем дагы, анан могу эки кашаны ачам. X'ти x'ка көбөйтсөм x квадрат болот. X'ти 2'ге көбөйтсөм плюс 2x болот. Минус 2'ни x'ка көбөйтсөм минус 2x болот. Анан минус 2'ни 2'ге көбөйтсөм минус 4 болот. Барабар 2x минус 2 бул жагы. Себеби могу жер минус болгондо сөзсүз муну дароо эле кашасы жок кылып ажыратып салбастан ушундай кылып жазышыбыз керек да, болбосо эсебибиз туура эмес чыгат. Анан кашаны ажыратканда ар биринин белгисин карама каршы кылабыз, себеби бул жакта минус бар. Мына ушундай болот. 2x минус 2. Бул экөө жоюшуп кетет. Муну менен бул деле жоюшуп кетет. Ошондо 4, бул жерде 2x минус 2'ни бул жакка алып өтөйүн. Плюс 2 болот. Ошондо 6 барабар 2x, x барабар 3 болуп калат экен. X 3'кө барабар экен мына. Так, бул жерде азыр мен көңүл бурбай кеттим. Мына ушинтип ажыратып салбадымбы? Бул жер кыскача көбөйтүүнүн формуласы бар да бул жерде. Демек, ошондо мындай болмок да, дагы чыгара турган болсокчу. Кыскачараак мен азыр кашаны мындай кылып эле ажыратып салдым. Кыскача көбөйтүү экенин ал эсиме келбей эле шарт эле чыгарып салдым. Ошондо x квадрат минус эмне болмок? 4 дегенге эле ажырап калмак дагы. Анан бул минус болгондо мына x квадрат минус x квадрат плюс 4. Ошондо мына булар жокоп кайрылып ушуга келип калды го, көрдүңөрбү? Ошондо жөнүндө 4 калып атпадыбы бул жакта? Ошондо тезирээк болуп атат да, мына көрдүңөрбү? Бирок баары ошол эле чыгат ооба. Бирок мен кичине узунураак жолун кашаны мындай ажыратып бердим да. Ушулар муну карайлы. Мисалы үчүн x минус 5. Так, кашасы жок эле жаза берсек болот. X квадрат плюс 3x экен. Анан x'терди бул жакка топтоюн. Ошондо минус 5 бул жакта калат. X'ти бул жакка алып өтсөм минус x болот. Ошондо x квадрат плюс 2x болуп калат. Бул жерден x'терди кашанын сыртына чыгарып койсом болот. Ошондо x плюс 2 кашанын сыртында, ошондо минус 5тен x чоң g дейбиз дагы. Минус 5 x плюс 2. Бул жерден 2'ни бул жакка алып өтсөм минус болот да, минус 7 кичине x. Бул x'тин экинчи мааниси болуп калат ошондо. Так, улантабыз, анда улантсак, бул жерлер мына формулалар турат дагы. Кыскача көбөйтүүнүн формулалары. Мен муну ажыратып алам. X квадрат. Так. Могу жакка жаза берейин. X квадрат плюс 2x плюс 1 болуп ажырайт. Бул кашанын ичинен минус болот да. Бул a квадрат минус b квадрат деген формулага келет. X квадрат минус 9га келип калат. Анан кичине 2ден деп. Могу жердеги мен ошо ажыратып отурдум го, кыскача формуланы көрбөй калып. Бул жерден дароо эле келтирип койдум мына. Эми кашаны ачабыз. X квадрат кошулган 2x плюс 1 минус x квадрат плюс 9 кичине 2 болот. Бул экөө кетип калат.
Бул жерде ошондой 2х калат. Минус так 1 плюс 9 10. Бул жакка алып өтсөк минус 10 болот дагы минус 8. Анан x кичине минус 4төн болот экен. Бул жерде x минус 4төн кичине болот экен. Так, кийинки бул тапшырмаларды чыгара турган болсок, буларды формула боюнча ажыратып алабыз. Ошондо a минус 6 a плюс 6 деген 2 кашак ажырайт. Бул a6-нын квадраты деп жазып алабыз да. Анан бул жер болсо a плюс 6 квадратка келип калат. Анан буну менен бул квадрат кыскарып кетет дагы a минус b a плюс b дегенге келип калат. Бул жерде дагы a минус 3 квадрат. Бул жер a минус 3 жана a плюс 3 деген 2 кашак ажырап кетет. Ошондо мунун квадраты менен бул кыскарып кетсе a минус 3 a плюс 3 калат экен. Так, могу эки эсеп кайталанып калган экен. Алды түшөлү. Так, a квадрат бул болсо a минус 5тин квадраты деп келип калат. Анан бул жерде мен 2-ни кашанын сыртына чыгарып берсем a минус 5 болуп калат. Ошондо квадрат менен бул кыскарып кетсе a минус 5 бөлүнгөн 2 болуп калат экен. Муну чыгара турган болсок, бул жер дагы x квадрат дейт. X плюс 5тин квадраты 5 плюс x минус x деп турат. Муну менен бул кыскарып кетет. Полный могу экөө чогуу. Ошондо x плюс 5 минус x калса 5 эле калып калат экен бул жерде. Муну да ошого окшотуп чыгарып коесуңар балдар. Анан мону формула боюнча m квадрат минус 16 плюс 8m плюс 16 дегенге келет экен. Чыгарсак бул экөө кетип калса m квадрат плюс 8m. Бул жерден кашанын сыртына m'ди чыгарып койсок m плюс 8 калып калат экен. Так, ушундай. Анан мону карайлы, могу жерде минус болгондо ошо ролду ойноп калат. Муну формула боюнча ажыратсам 4x квадрат плюс 4x плюс 1 минус 1 квадрат минус 2ab 4x плюс b квадрат болсо 4x квадрат болот экен. Кашаны мону ачып бергенде белгилери өзгөрүп кетет. Ошондо мен биринчи жазып алайын. 4x квадрат мону плюс 4x плюс 1 минус 1 плюс 4x минус 4x квадраты. Ошондо муну менен бул жоюшуп кетсе, муну менен бул жоюшуп кетсе 8x эле калып калат экен. Мына балдар ушундай. Мен калтырып кеткен эсептер өтө эле окшош болгондорду уже силерге кичине калтырып койдум. Бул жерге чейин келип эсептерди чыгарып аткан болсоңор, жакшылап балдар машык кыла. Мына бул кыскача көбөйтүү формулаларын аябай жакшылап карадык силер менен. Бул техника болот. Муну аябай көп машыгуу аркылуу гана өздөштүрүп аласыңар.